Сізді түшімді анық көрдім дейді. Машалла. Мен де бір адам түшіне кіреді екенмін да. Түшімде сізменен сөйлесіп, сіз маған пайдалы жеті осият айттыңыз дейді. Ұмытып қалдым. Азыр ошоны айтып қоясыз бу. Мен жазып алайын. Колдон кеш жаман кылайын. Мен аны үчүн сиз укташыңыз керек. Мен түшүңүзгө барышым керек. Билбейм кандай кийим менен айтып ошондой кайра айтып беришим керек. Айтор. Оюмун деле айтып кое берейинчи эми. Өзүмдүн сөзүмдү эмес, алымдардын сөзүн айталы. Кеч айтканбыз Зуннун Мисри деген алым. Мин аламати саада бактылуулуктун белгиси 6 деп айткан. Эсиңиздерде кеч айтканбыз. Бактылуулуктун белгиси ал киши 6 деген анан бирөөнү кошот. Чоң алымдардын айтсак жакшы, алымдар Курандан, сүннөттөн сөйлөйт туугандар. Чөнтөгөн алып сөйлөбөйт. Сүйлөсө алым болбой калат. Биринчиси ал киши айткан сохбату солихин деген. Кудайдан корккон жакшы адамдар менен жүрүш керек деген. Ваддуру минхум. Алыс болсоңуз арасында мал ошолорго келип туруш керек деген экинчиси. Үчүнчүсү тилаватул Куран. Куранды күндүр-түндүр окуш керек деген Алланын сөзү. Имам Ахмад ибн Хамбал радияллаху анху 4-чү масаб суралган. Бима ютакаррабу бихи Аллах Аллахка эң көп жакындаткан эме кайсы деген. Ал суроодон Имам Абу Ханифа масаб баштыгынан суралган, айткан бикасрати тилавати китабилла. Куран Карим көп окуу менен деген. Түшүнбөй окуса деле, түшүнбөй окуса деген. Түшүнүп окуган адамды дагы башка деген. Үчүнчүсү тилават Куран, Куранды көбүрөөк окуңуз. Төртүнчүсү сахрул лейл дейт. Ал киши Зуннун Мисри рахимахуллах. Куддиса сирру оли алам адам. Түндү ибадат менен өткөрүңүз дейт. Арасында кээ бир түндөрдү ибадат менен өткөрүш керек. Тажытка туруш керек, дуа кылыш керек, эл үчүн өзү үчүн жашаш керек. Бешинчиси ваттааллуму мин байни ядайл улама. Алымдардын астына келип не кылыш керек дейт? Таалим тарбия сабак алыш керек дейт. Сабакка убакыт ажыратыш керек, бөлүш керек деп атат. Алтынчысы риққатул қалб. Жүрөк жумшак болуш керек. Балаңызга, үй бүлөңүзгө, ата энеңизге, үммөткө таш болушуңуз керек. Үммөттү бөлүп жарып ынтымакты бузуп, сен тозок, сен бейиш деген адам жүрөгү таш болуп кетет керек. Кудай таала эч кимдин колунда бейиштин дагы тозоктун да ачкычын берген эмес. Баарыбыз Кудайдын астейдин карапайым пендесибиз. Ошон үчүн Аллага такшырып, Алланын ишине кийлигишпей, ынтымакты тутуп, колдон келишинче таквачылык кылсак Кудайдын берген. Алтын нерсе бул алым айтып атат. Жетинчиси албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзү менен бүтүрөт насихатты. Иттакиллаха хайсума кун. Кай жерде болбоңуз Кудайдан коркуңуз деген. Өңүңүздө дагы түшүңүздө дагы Кудайдан коркуңуз. Өңүңүздө коюп түшүңүздө кыздар келсе жакындап кетпеңиз анан. Кантип жакындап кетпең? Өңүндө такы болгон түшүндө дагы кыздардан такы болот.